Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 21 hadis, 40 hadiste. Abu Amr Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu қағарлайды. Аллах Тағаланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жолығып кеңес сұрайды. О Аллахтың елшісі, маға ислам туралы шундай бір сөз айтыңыз, аны сізден башқа ешкімден сұрабайын деп. Ешқандай осият сұрады. Шундай бір кеңеш бағыт беріңізші ислам иманда. Ошо нерсени ачык тунук мага түшүнүк жолдомо багыт болсун, эреже болсун. Ошону сизден башка эчкимден сурабай, мага түшүнүктүү болсун. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллахка иман келтирем деп айткын. Андан соң динде бекем болгон, түз жүргөн, туруктуу болгон деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам осиятын берген. Бул Муслимде келген хадис. Караңыздарчы, пайгамбарга элчисине сахабалардын умтулуусу кандай болгон. Кеңеш сураган, алыстан келип, негизги ошону билип калайын, үйрөнүп калайын, амал кылып калайын деп. Пайдасы нерсе эмес, илимден Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан колдонуп пайдаланып калайын деген. Иманга болгон умтулуусу, жакшы амал болгон умтулуусу. Мына сахабалардын ушундай көп кездешет, кеңеш сурап. Балким кейле сапардан алыстан келип, мага ушундай бир негизги осияттарыңыз берип калайын, ушуну коомума жеткизип калайын, ошо менен өмүр бою амал кылайын. Кайсы амал мени бейишикке жетет, кайсы амал мени тозоктон оолак кылат, канткенде ийгиликке жетем. Ушундай кеңеш бериңиз, ачык айкын, ошо менен өмүр бою жашайын деген сураган сахабалардын көп кездешти. Мунун баардыгы эмнеге далалат? Алар көп сөзгө эмес, бир кур кыялга эмес, бир болбогон нерсе эмес, бүттүгү иманга, илимге, амалга умтула турган нерселерди сураган. Шейх сөзүн улап, мына бул улуу сахаба Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келип жакшылыкка жолдомо бериңиз. Ушундай бир сөз бериңиз, ошо нерсе жакшылыкка багыттама болсун. Ошол сөздүн түзүлүшү дагы эч кимдин мындай ага түшүндүрмө бериштин да муктаждыгы болбой тургандай. Ачык айкын болсун деп Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурап атат. Болбосо бул Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн сыпатынан деле эмне, өз кыска сүйлөйт, бирок көп маанини камтыйт. Негиз ошол нерсени көп Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул дагы Аллах Таалам берген бир муъжизалар. Бүт хадистерин карасаңыздар, кыска, көп маанини камтыйт, көп пайданы камтыйт. Мына ушундай кудуретти, ушундай мүмкүнчүлүктү Пайгамбар алейхиссалату вассаламга ким берди? Аллах Таалам берген. Мына ушул эки сөз менен Пайгамбар алейхиссалату вассалам бүт жакшылыкты камтый тургандай осият берди. Элестетиңиз, эки эле сөз айтты. Ушунун ичинде бул дүйнөнүн да акыреттин дагы эмеси бар? Бактылуу камтылган. Иман келтирдим, жана түз жүр деген. Ошодо бекем бол деген. Бул нерсе Куранда да Фуссилат сүрөсүнүн 30-аятында Аллах Таалам айтат. Түз жүрүү, туруктуу болуу, инде бекем болууну Аллах Таалам айткан. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика алла тахафу ва ла тахсану ва биширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Аллахка иман келтиргендерге, Роббибиз Аллах деп, жана ошо динде бекем болгондорго дейт, периштелер түшүп ушундай дейт экен, элестеткиле, иман келтирип туруктуу болуп жүргөн адамдарга бул дүйнөдө жаны чыгарда периштелер келип сигнал берет, кабар берет, жаны чыгардан мурун. Не деп? Коркпогула, кайгырбагыла, сүйүнгүлө бейиш менен болгон. Бул нерсени Алла Таалам силерге убада берген деп. Кимдерге убада берип атат? Кимдерге сүйүнчүлүп атат? Иман келтирип түз жүргөн адамдар. Истикама деп коет. Ошон үчүн күндө биз эмне дейт? Ихтинас сиратал мустаким. Күндө ушуну сурап атабыз Фатиха сүрөсүндө. Аллахым бизди ушул диниңде истикама кыл, диниңде туруктуу кыл деген сөз. Бүгүн намазың бар, эртең намазың жок. Ушул истикама жок. Истикама жок деген сөз. Бүгүн түшүндү кредит арам экен, карасаң эртең кредит алып атат. Муну сен түшүндү, билди арам экен, кайра ошону жасап атат. Ошол эмне болот экен? Истикомасы жок деген сөз. Алла сактасын. Мына ушундай нерседен адам намаз окуп жүрөт, кийин караса намаз таштап салган. Жакшылыкты билген, кайра ошону таштап салган, аткарбай. Жамандыкты билген, тыйылып жүргөн, кайра ошону баштады. Мына истикомада жүргөндөргө ушундай бул дүйнөдөн эле периштелер келип сүйүнчүлөп, кайгырбагыла, коркпогула, силерге убада берилген бейиштер сөзсүз болот деп сүйүнчүлөйт экен. Элестеткиле. Ошон үчүн момун адам бул дүйнөдө эле сүйүнчүн угат. Аларга эмне дейт? Суммастакому, бекем жүргөн ла хауфун алейхим. Аларга коркунуч да жок,
кайгыда жок, кайгы капаага батышпайт, алар бейиште түбөлүктө калышат деп. Бул Ак-Каф сүрөсүндө. Бул истикомага Аллах Таалам пайгамбарга да буйруган. Жана жалпы момундарга буйруган. Кандай буйрулсаң ошол нерсеге бекем бол, туруктуу бол деген. Түз жүр деген. Жана сени менен тобо кылгандардын бардыгы чектен чыкпагыла деген. Худ сүрөсү 112-аят. Жана ошондой эле Фуссилат сүрөсүндө дагы айткан: "Фастақиму илейхи вастагфируху". Бекем болгула, түз жүргүлө бул динде жана дайыма кечирим сурагыла Аллах Тааладан деп. 100% жүрө албай калсаң да анча-мынча адамдык касиетте каталар болот, кемчиликтер болот. Ошонун артынан эмне менен толукталат? Кечирим суроо менен. Ошон үчүн намазда дайыма ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп эмне дейбиз? Эң биринчи эле сөз астагфируллах, астагфируллах деп ибадат устада. Иман дегенде эмнени билебиз, Иман дегенде дайыма билиңиздер 3 нерсени камтыйт. Буга чейин деле булар эскерилген. Кайсылар? Иман дегенде 3 нерсе камтыйт. Дайыма тилиңде келимең, жүрөгүңдө ишенимиң, анан денеңдеги аткаруу. Мына ушул нерсе менен адамдын иманы толук болуп истикам болот. Сөзү бар, жүрөгүндө ишеними жок. Пайда береби иман? Бербейт. Жүрөгүндө иманы бар, оозунда эч кеби жок. Келимеси жок. Пайда береби? Бербейт. Жүрөгүндө иманы бар, оозунда келимеси бар, бирок амалы жок. Пайда береби? Пайда бербейт. Кудайга ишенем, ла илаха иллаллах, баары сонун акырет бар, баары жакшы дейт, намаз жок. Пайда береби? Ушул 3 нерсени бириктириш керек. Акылың менен түшүнгөнүң, жүрөгүң менен туйганың, тилиң менен айтканың, бирок амал кылбасаң, иман толук болбойт. Диниң толук болбойт. Аллах Таалам алдында эч кандай башың жок болуп барасың. Диндеги адамдын намазы адамдын башындай. Башың болбосо, денеңен, колуңан пайда барбы? Намаз ошондой. Ошон үчүн бүт нерсе камтылат, көрдүңбү? Иман келтирдим. Ишендиңби, бир жакшылыкты билдиңби? Ошону аткарууга аракет кылыш керек. Кайсы нерсени билдиңби жаман экен? Аят менен, иман менен билдиңби? Ошол нерсени таштаганга аракет кылыш керек. Ошондо да аны таштоодо жөн эле денең менен эмес, эмнең менен таштайсың? Денең менен, жүрөгүң менен да ташташ керек. Мисалы бирөө аракты зыян экен деп таштады, бирок ал аракты иман менен эмес, жөн эле зыян экен өзү жашоодо десе, сооп алабы ал нерсеге? Албайт. Эгер ошону иман менен таштаса, Аллах Таалам муну тыйган экен десе, сооп алат. Бирөө кредитти таштады. Кредит жөн эле банкрот кылат экен, ошон үчүн эле таштадым десе, сооп албайт. Эгер ошону иман менен таштагандай, Аллах Таалам ушуну арам дептир. Ошонун артынан акыреттен коркот, Аллахтын каарынан коркуп таштаса, мына иман. Ошон үчүн иманда жүрөк, амал, тил баары бир болуш керек. Ошондуктан эч убакта иман толук болбойт, жүрөгүмө ишенип, тили менен болбосо. Же тили менен айтып, жүрөгү менен болбосо. Же тили менен айтып, жүрөгү менен да болуп, амал менен кылбаса. Намаз жакшы, орозо сонун, жакшы амалдарды, буйруктарды жакшы. Жүрөгүм таза деп коюп, бирок аткарбаса эмне болот? Пайда бербейт. Ошон үчүн дайыма тил, жүрөк, дене ушул истикоманы алып келет. Ушул үчөө биригип. Үчөөнүн кайсы кемисе истикома эмне болот экен? Истикома деген жаңа айткан түз жүрүү. Аллах Таалам буйруган диндеги бекем болуу. Эми караңыздар, могу аныктама өтө керек. Не дейт? Истикома деген бул динде туруктуу болуу, түз жүрүү деген эмнени түшүнөбүз десе, бул түз жолдо жеңил карап таштап салбастан, анан аша чаап ашырып салбастан. Аша чабуу менен жеңил карап таштоонун ортосунда жүрөсүң. Аша чабуу деген эмне десе, бул ашыкча кылуу. Ашыкча кылуу деген ибадатты ашыкча кыла берсең болот. Я кайсы ибадат болот? Зикирди мисалы убакыттарга байланмаган убакта кыла бересиң. Ашыкча кылуу деген диндеги пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген нерседен ашырып кылуу, жаңылык киргизүү деген сөз. Шамды 3 рекет десе, канча рекет? 4 рекет окуу дегендей сыяктуу. Же диндеги жок нерсени жасоо. Ошо менен Аллах Тааламга жакындайм деп ойлоо. Ушуларды айтат да. Аша чабуу деп. Кээ бирөө ойлойт, динге берилип кетсең аша чапкан болосуң. Берилсең жакшы, берилсең ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көргөзүп берген рамкасында жүрсөң, берилип жасай бер, жакшылык бул. Жана фанат болуп кетиптир, анан аша чаап кетиптир деген эмнени түшүнөбүз? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы чыгып кетиптир деген сөз. Пайгамбар кылбаган нерсени кылып кетиптир деген сөз. Пайгамбар жасабаган нерсени жасап атат динде. Жаңылык киргизип атат деген сөз да.
Кана мисалы духа намаз 2 рекет эң азы. Ошону кааласа 8 рекет окусун, 6 рекет, 10 рекет, 12-ге чейин окуй бер, зыяны жок. Витрди оку 1 рекеттен баштап 13 рекетке чейин мисалы. Ким тыят? Белгилүү оку. Нафил намаздын түрлөрү көп. Окуй бер. Чеги жок нерселер бар. Бирок пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам чектеп койгон нерседен же диндеги жок нерсени бар кылып жасоо ушул ашка чабуу. Ал эми жеңил кароо дегени ал адашуу деген сөз. Жеңил кароо, таюу, намазды таштап салуу. Алла сактасын. Кайсы бир диндеги нерсени буйрукту аткарбоо, тыйгандан тыйылбоо, ошентип жүрөгү тайып адашып кетүүсү. Фастаким кама умирта деген буйруганыңдай аткар деген сөз. Буйруктарды аткаруу, тыйгандардан тыйылуу. Кошпостон, анан кемитпестен. Элеңиздер, кошпостон, анан кошсоңуз бидат болот. Кемитсең дагы не болот? Пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзгөндөй, жаңы мисалдадым бе намаздарды. Кандай көргөздү? Ошону кошпостон жана кемитпестен окуйсуң. Ал эми эркиндик берген нерселер бар, нафилдер. Аларды өзүң каалашынча окуй бересиң. 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет кылып. Мындай кемчиликтүү болуп, адамдын өзүнүн шалакылыгынан, жалкоолугунан, алсыздыгынан кээ бир нерсени толукталбай калат. Буга эмне кылат? Алладан кечирим сурап, истигфар кылат. Ал эми кошуу өтө коркунучтуу. Жана ошон үчүн бидатта ширктен кийинки эң чоң күнөө. Кадимки пайгамбар алейхиссалату вассалам динди толук жеткизбеген, сен акылдуу болуп келип, реформа кылам дегендей да. Дин бери жетпей атыптыр. Аллахтын айтышы, мен ушуну толуктап коеюнчу, ушул жерин мен жакшынакай кылып коеюнчу, динде жок экен деген нерсе. Бул өтө коркунучтуу нерсе, Кудай сактасын. Ал эми өзүңдүн жалкоолугуңан же кайды келген адамда кемчилик болсо, аны истигфар менен толуктайт, Аллахтан кечирим сурап. Бекем болгула, амалдарды дайыма аткаргыла. Амалдарыңардын эң жакшыңар намазыңар, даратка, намазга, момунган адам бекем болот деп канча деген асар хадистер көп келген. Буйруктар көп, тыюулар бар. Адам болгондойн кээде чарчайт, кээде алсырайт, кээде ар кандай тоскоолдуктар болот, адам жалкоолонот, ушундай нерселер болот. Анын бардыгы жалкоолондум, намаз таштап салдым деп таштап салыш керекпи биротоло? Таштабайт. Токтотпош керек. Бир ишти кыла албай калсаң, кээ бирөө бар ушундай. 2-3 күн бир нерсени жакшы аткара албай калса, ошо менен баарын таштап салат. Качан жакшы адам болом, анан намаз окуйм дейт мисалы. Же качан мондай жаман ишимди таштайм, анан барып жакшы адам болуп, жакшылыкка умтулам деп андай кылбаш керек. Мына шайтан ушундай жол менен да адамды не кылат? Бузган аракет кылат. Сен намаз окуш үчүн таза болушуң керек дегендей да. Булардын баары мондай күнөө ишиң ташта, анан барып жакшылыкка умтул. Монча күнөң менен кантип сен кыласың деп адамды азгырат. Ошондуктан истикома деген динде бекем болуу бул улуу нерсе. Ушул нерсеге мына пайгамбар алейхиссалату вассалам кыска нуска 2 сөз менен бүт жакшылыкты камтый тургандай кылып айтты. Ошон үчүн канча адам билдиңби бир нерсени, колдон келишинче аракет кылыш керек ушуну аткарууга. Билдиңби бир жаман нерсени? Жаман нерсени биз эмнеге үйрөнөбүз? Максатыбыз ташташ үчүн үйрөнөбүз. Билдиңби жаман экен, ошону таштоого аракет кылыш керек. Болбосо илимден эмне пайда? Эмне пайданы? Үйрөнүп туруп, ага амал кылбасаң, жамандыкты билип туруп аны таштабасаң. Мына ушул истикома. Үйрөнөсүң илим үстүндө. Илим алуу дагы истикомага алып барат. Эмнеге? Билбесең каяктан истикома кыласың? Кантип амалыңда туруктуу болосуң. Шейхтин сөзү ушул жерде бүттү. Эми бул хадиске тиешелүү айрым маселелер жана пайдалар кыска. Истикома деп алымдар китептерди жазган, элестеткиле, кандай бул орду чоң экен. Истикомада, туруктуулукта, түздүү, динде бекем жүрүүдө ошонун орду кандай чоң экенинен кабар берет да, ушул жөнүнөн. Ушул темада, истикомада көп алымдардын китептери бар. Ушул хадиске кыска сөздө пайдалар. Эң биринчи эмне? Ыйманды айтып атат пайгамбар алейхиссалам. Буда эмнени түшүнөбүз? Значит, ыйманың жок амал кылсаң пайда бербейт. Пайда не? Эстеп калыңыздар. Эң биринчи кайсыл гана амалды кылба бул дүйнөдө. Пайда зыяндын артынан кылба. Өзүңдүн напсың үчүн кылба деген сөз. Акырет үчүн кыл деген сөз. Ыймандын негизинде кыл. Жаштар мына намаз атама оку деди, анан апама оку деди, көрбөй койсоң, окубай койсоң, көрсө окусаң, значит сен ыймандын негизинде кылган жоксуң. Сен бирөөдөн коркуп, элдин көзүнчө кылсаң, элдер эмне дейт, тигил эмне дейт деген амалда кылсаң, пайда бербейт андай амал. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деди? Тиги осуят кылып сурап келгенге биринчи ыйманды алда койду. Аллахка ыйман келтир,
Андан кийин бекем бол деди. Көрдүңбү? Кайсыл амалыңда бекем болом десең, ошондо ыймандын негизинде бекем бол. Ыймандын негизинде туруктуу бол. Ыймандын негизинде түз бол деген сөз. Бирөөнүн сөзү үчүн, көз үчүн, эл үчүн эмес. Башка бир дүйнөдө бир кызыкчылык үчүн эмес. Мисалы орозо тутам, орозонун үстүндө ден соолук жакшы болот экен, сулуу болот экен. Ана мындай пайда болот экен деп турса, барбы пайда? Пайда жок. Ден соолугум үчүн пайда болушу мүмкүн, бирок акырет үчүн эч нерсе жок. Көрдүң? Намаз окуйм, намаз окусам, жашоодо бай болот экем деп окусаң. Пайда барбы? Акырет үчүн пайда жок. Но ушуну жакшы түшүнүш керек. Кайсыл нерседе Аллахтын ыраазылыгын үмүт кылып кылсаң, мына ыймандын негизинде калсаң, ошол нерседе пайда бар. Ошон үчүн Умар ибн Хаттабтын белгилүү сөзү бар. Чындыгында амалдар ыйман менен анан ниет менен кабыл болот. Ниетиң түз болсо, анан ыймандын негизинде болсо, ошондо гана амалдар кабыл болот деген. Экинчиден, дагы пайдалардан бул хадистен истиқома деген туруктуу болуу, түз болуу ыймандын эмнеси экен? Мөмөсү экен. Сен азыр ыйман келтирдим, баарына ишеним, жакшы деп туруп, бирок амал кылбасаң, мөмөсү жок да. Ошол бир нерсени амал кылып, ошо туруктуу болуп кеткениңде, ошондо сен мөмөсүн көрөсүң. Бу жерде Фуссилат сүрөсүнүн 30-аятында айтып атпайбы? Инналлазина қалу раббуналлах сумма истақому. Алар ыйман келтиришип, биздин Роббибиз Аллах деп сөзү менен айтышты, ыйман келтиришти. Сумма истақому, анан бекем болгондор дейт. Ошолорго коркунуч жок, кайгы жок деп атат. Бул эмне экен? Бул Аллах Таалага ишенип, шерик кылбастан түз жүргөн адамдарга бул ыймандын мөмө жемиши болуп саналат. Истиқома ыймандын мөмө жемиши, пайдасы. Андан кийинки дагы, бул дагы эмне көрүп турат? Истиқома ыймандын дагы даражасы эң чоң амалдарга кирет экен. Ибн Аббас айткан, бул аят түшкөндө пайгамбар алейхиссалату вассалам эң оор, эң чоң жоопкерчиликтеги аят болуп саналып калган дейт. Элестеткиле, кандай буйрулсаң ошондой аткар дегендей келген да. Пайгамбар алейхиссалату эң оор аяттардан. Кийин аяттар келип толуктаган. Кемчиликте болсо адам истигфар кылат. Ошондой ички амалдарды, сырткы амалдарды дагы камтыйт. Истиқома, жүрөктөгү амалдар, анан сырткы амалдар. Ошон үчүн эмне деген пайгамбар алейхиссалату жүрөктө бир кесинде эт бар, ошол оңолсо дене оңолот. Ал бузулса дене бузулат. Дагы бул хадистен пайдалардан сахабалардын илимге болгон умтулуусу. Көрдүңөрбү? Илимге болгон сүйүүсү. Илим ээлерге жакындаганда, алардын жанында болгондо сөздү кыскартып, кулак төшөгөнгө аракет кылыш керек. Ошодон осуят багыт алып калганга сурап калыш керек. Өзүң кайсы нерсени алчырып атсаң, ошодон туруктуу болуп жүрүп калууга аракет кылыш керек. Сахабалар сапардан келсе да осуят сурап калганга аракет кылган. Коштошуп атса да осуят сураганга аракет кылган. Суроо илимдин ачкычы. Мына ушундай, анан жөн эле бай философиялык пайдасы жок. Анан ай биринчи жаралганбы, анан күн биринчи жаралганбы? Сулайман пайгамбар келатканда кумурскалар үйүңөр киргиле, Сулайман аскер келат деген, ал эркек беле ургач эле. Ушундай пайдасыз нерседен оолак болуш керек. Көрдүңбү? Адам ушуну мен үйрөнгөндө амал кылам, ушу менен жашайм деген өзүнө керектүү нерселерди сураш керек. Ага амал кылбасаң, сага пайдасы бербей турган нерседен сураштын деле кажети жок. Сен жашооңдагы кезикпеген, сага амал кылбай турган маселелерди, философиялык жанагындай. Анан дагы пайдалардан жаш балдарга үйрөтөсүздөр, жакындарга үйрөткөндө көп сөз менен негизги эрежелерге, кыска сөздөргө, ошондон чыга турган маанилерди үйрөтүп калганга аракет кылыш керек. Себеби көп сөз эмне кылат? Унутулуп калат адамда. Ал эми кыска нерселер жатталып адамда калат эреже болуп. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осуяттары дагы ошондой кыска нуска болгон. Бу жерде да көрдүңөрбү? Эки сөзгө байланат. Биринчиси эмне болуп атат? Ыйман, экинчиси туруктуу болуу. Биринчиси ыйман, экинчиси туруктуулук болгон. О Аллахтын элчиси, мага кеңеш бериңиз, мен сизден башка эч кимден сурабайм. Ачык айкыл болдум. Ыйман келтирдим, жана бул динде түз бол, туруктуу бол деп. Ибн Ражаптын да сөзү бар. Бул хадис улуу негиздерден болуп салат дейт. Сөз кыска жана көп нерсени камтыган дейт. Истиқоманын карама каршылыгы эмне экен? Истиқоманын карама каршылыгы адашуу деген билдирет. Кыйшаюу дегенди билдирет. Тайуу деген билдирет. Жаңы мисалдар келтирдим го. Жакшылык ишти аткарып жүргөн, кийин аткарбай калды. Бузук иштен тыйылып жүргөн, кийин тыйылбай калды. Мына ошентип жан берип кетсе, Алла сактасын, ошо таманы тайды болуп саналат. Кудайдын буйругун аткарып жүргөн аткарбай калды. Истиқомат
деген Аллахтын буйругун аткаруу, ошодон кыйшайып тайып кетпөө христиандардай, яхудтардай болбоо деп. Мына ошондой түз жолдо жүрүп, туруктуу жолдо жүрүп өтүп кетип жан берсе, жанагы периштелердин сөздөрүнө туш келет. Кайгырбагыла, коркпогула. Адам жаны чыгып атканда башка дүйнөгө кетип атат, коркот да. Мына ошондо периштелер көрүнүп, Аллахтын саламын жолдоп, жакшылыгын арнап, аларга кубаныч тартуулайт адамга. Кимдерге бул сөз? Ошо туруктуу жүргөн момундарга, истикомада жүргөндөргө. Дагы бул хадиске тиешелүү, истикома адамды дининде туруктуу кылат. Иманында туруктуу кыла турган көп негизги нерселер бар. Ошонун эң негизги бири ушул истикома. Истикома деген жаңа эле айткандай, билген нерсеңе амал кылып жүрүү. Себеби эмнеге инналлазина қалу роббуна Аллах сумма стақаму. Аллахка иман келтирип, Раббибиз Аллах деп, андан бекем болгондор. Мына ушулар жаны чыкканча, бул дүйнөдөн кайтканча динде бекем туруктуу болуп жүрөт. Канча деген адам момун болуп кийин капыр болуп кетип өлгөндөр бар. Канча адамдар намаз окуп жүрүп, намазын таштап, анан өлүп калгандар бар. Өмүрүнүн аягында намаз жок өтүп кеткен адамдар бар. Канча адамдар бир нерсени арам деп билип, Куран аятын негизинде, кийин ошону адалдап алып өлүп калгандар бар. Канча адамдар арам деп билип аракты, кийин ичип барып тукай өлүп калгандар. Аны ар бирөөбүз билебиз, жашообуз деле. Кошуна колоң, айылдагы тааныш-бааныштардан Алла сактасын. Ошон үчүн бул өтө улуу осуят туугандар. Истикоманын дагы пайдаларынан шайтандын азгыргысынан токтотот. Кадимкидей чоң жабуу. Адам канчалык туруктуу бекем болгон сайын шайтандын көзөмөлү, үстөмдүгү үстүнөн. Кээ бирөө айтып атпайбы, шайтаным басып кетти, өзүм жооп бере албай калдым, туруктуу боло албай калдым, шайтаным күчтүү болуп кетти деген сөзү адамда бекемдиги алсыраганда, истикомасы жогойгондо шайтан аны үстүнө мойнуна минип алат деген сөз. Буга эмне далил? Исра сүрөсүнүн 65-аятында Алла Таала айтат: "Инна ибади лейса лака алейхим султан." Менин ушундай кулдарым бар, сен анын үстүнө үстөмдүк жүргүзө албайсың. Сен азгыра албайсың алар деген. Бийлик жүргүзө албайсың. Бул ким десе, истикомада жүргөн кулдар экен. Эртең менен кечки зикирди билдиңби, дайыма аткарасың. Намазды билдиңби, өз убагында отуруп аткарасың. Кайсы нерсени жакшылык билдиң, ошону дайыма аткарууга аракет кыласың. Мына ушунда шайтандын бели сынат. Ал эми бүгүн бар, эртең жок. Туруксуз. Мындай учурда адам алсырайт, истикомасы да жоголот, Алла сактасын. Бирок бул эрежеде мен истикомам жок болуп атат, мен туруктуу болбой атам деп туруп, кээ шайтан эмне кылат? Сен али жарабайсың, бузулуп жүрөр, анан кийин оңолосуң деп адамды азгырганга аракет кылат. Сынбаш керек. Канча алсырасаң да кайта бер. Кайсы амал жакшы деп билдиң, 10 жолу аткара албасаң да 11-инчине аракет кыл. Өлгөнчө күрөшөр. Сен көзүң өткөнчө, өлгөнчө күрөшөсүң. Напсың менен күрөшөсүң, жалкоолугуң менен күрөшөсүң, азгырыктар менен күрөшөсүң, өзүңдүн напсың үчүн күрөшөсүң. Ушунун баары өзүңдүн жакшылыгың үчүн. Иман дайыма жаңыланып туруш керек. Истикома менен адамдын иманы жаңыланып, күчтөнүп, толуктанып турат. Истикома жоголсо адам алсырайт дагы, иманы түшүп кетет. Мисалы, жаңы мисалдагандай, аз бузда тахажжуд окуп жүрөсүңбү? Мисалы 5 мүнөт болсо да окусаң, ошону калтырбай улантып бер, окуй бер. Иманың да ошо жаңылайт. Эртең менен кечки зикирди айтып жүрөсүңбү? Ошону калтырба, улантып бер. Намаздан кийин зикирди ирети менен айтып атасың, ошону калтырып улантып бер. Ушул дагы адам не кылат? Иманын жаңылап турат. Иманын тазалап турат. Истикомага алып бара турган кадамдар. Дагы иманда бул хадиске тиешелүү да пайдалардан, истикомада жүргөн адам дайыма тынчтыкта, көңүлү токтукта жүрөт. Коркуудан, тынчтануу, жана стресс, депрессия, быкычык, ушундай нерселер көп го аз адамдар. Ушундан оолак жүрөт. Себеби аларга коркунуч жок, кайгы да жок деп Алла Таалам Куранда айткан деп алымдар эскерет. Истикома, сабырсыз истикома болбойт. Бүт нерсе илим аламыз, мына сабыр керек. Ибадатка сабыр керек. Жакшылыкты үйрөнүүгө сабыр керек. Жамандык таштоого сабыр керек. Ошо истикома менен сабыр эмне болот экен? Эри шаркак. Сабыр кетсең, истикомаң кетет. Ошого экөөндө байланган нерсе. Хасан ал-Басринин сөзү бар, сабыр деген имандагы орду кадимки адамдын денесиндеги башындай деген. Сөзсүз сабыр керек. Истикома Аллах Тааламдын алдында сүйкүндүү болушуңа, Аллах Таалам сенин сүйүшүнө себепкер боло турган улуу кадам. Кайсыл адам истикомада жүрсө, сөзсүз ал адамды Аллах Таалам сүйөт. Ибн Кайым сөзү:
Ким Аллахнын буйругунда бекем туруктуу боло турган болсо, Аллах Таала аны сүйөт деген. Бул жана нахну аулияукум деп Куранда айттык го берки Фуссилат сүрөсүндө. Биз силердин досторуңуз болобуз. Кайгырба, коркпо деп жана перизделер сүйүнчүлөгөн деле Алла Тааланын сүйкүмдүү пендеси экенине далил деп айтат. Бул пайдаларды эскердик. Истикома дегенде сөз менен, тил менен, жүрөк менен аткаруу. Анан диндеги сырткы формасында кошпостон, кемитпестен, бидат кылбастан аткаруу. Мына ушул истикома. Анан сөзүбүздүн акырында айта турган нерсе истикома илим менен келет туугандар. Эч кандай түш менен эмес. Эч кандай бир көп миң жол зикир кылып койсом истикома болуп калат деп шайтан ушундай баптан келет. Диндеги жок нерсени адамды кыйнап, эзип отуруп, истикома кылбай эле ал адамды адаштырып, кийин динден жадап, имандан жадап алыстап кетет. Себеби ал диндеги жок нерсени аткарган үчүн. Ошон үчүн сөзсүз диндеги кыла, кайсы нерсени туруктуу кылам, постоянно кылам, бекем жүрөм десе, андай илимдин негизинде жүрүш керек. Илим укканга, илим үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Ошон үчүн илим алуу истикоманын негизи деп аталат. Билбесең сураш керек.